кызматкерлер менен бирдикте концепциясын иштеп чыгууга аралаштык. Тарыхты окутуунун мамлекеттик стандартын иштеп чыгууга аракет кылдык. Анан программасын иштеп чыктык. Ушу Кыргызстандын тарыхын окутуу боюнча мурда СССР тарыхы канча саат берилсе, 5-класстан баштап 10-класска чейин, ошону Кыргызстандын тарыхы. Ошондо талкуулар жүрүп аткан мезгилде күлгөндөр болду да. Өтөнчө мына орус тилдүү мектептердин мугалимдери менен жолугушууларды бат-бат өткөрүп талкуу жүргүзүп аттык да. Ошондо күлдү, ай, эмнени айтып атасыңар? Ушунча СССРдин тарыхын алмаштыра турган программа боюнча Кыргызстандын вообще тарыхы барбы кыргыз элинин? Силердин тарыхыңар Октябрь революциясынан башталган да, бир класска окутуп койсо болот. Аны эмне кыласыңар? 5-класста да окутуп, 6-класста, 7-чи, 8-чи, 9-чу, 10-чу. Ошончо материал барбы кыргыз тарыхы боюнча? Деди. Деген сөздөр болду. Ирония, шылдыңдаган учурлар болду. Анан биз бир топ окумуштуу тарыхчы педагогдор эметип алып, намыстандык. Ай, шылдың болбой, эми бул берилген сааттарга ылайыктап 5-класска 68 саат, жумасына 2 жолу, калган класстарда жумасына 1 жолу 34 сааттан жазыш керек да. Анан мурун жазуу тажрыйбасы жок Кыргызстанда. Окуу китептерин жазуу тажрыйбасы жок. Жанагындай эле кичинекей брошюралар, анын академиялык эмелер бар. Мугалимдер окуу китептери жок. Бир 10 жыл кыйналды. 991-жылы эркиндикке чыкпадык, Эң алгачкы китептер ошо 99-жылдары пайда болду. Ал бат эле жазылбайт экен да. Анан тиги улам автордук топтор түзүлүп, бир китепти жазууга 2-ден 3 киши. Анан эле бир ай өтпөй эле кайра тарап кетип, ал топтор тиги министрдин, автордук топ министрдин буйругу менен бекита дегенде. Тиги Билим берүү академиясы сунуштап туруп. Анан ошол автордук топторду кайра бузулуп, кайра приказ чыгарткан учурлар болбодубу? Шылтоолоп, жазып аткан мезгилде качып кеткен авторлор көп болду да.